Алгач Айтмамат Кадырбаев 2017-жылдын жыйынтыгы менен Ош шаарынын социалдык экономикалык көрсөткүчтөрүн жана жергиликтүү бюджеттин аткарылышы боюнча отчет берди. Кадырбаев 2017-жылы жаңы мектептердин курулушу жүрүп, өнөр жай спорт жаатына көп көңүл бурулганын белгиледи. Ошондой эле Ак Тилек кичи районуна 150 орундуу оорукана курулуп жаткандыгын айтып, парктар, скверлер, суу түтүктөрү оңдолгонуна токтолду. Ал эми Жапалак айыл аймагын таза суу менен камсыз кылуу үчүн өкмөттөн 100 миллион сом сууda катары бөлүнө тургандыгын айтты. Бул негизги социалдык экономикалык көрсөткүчтөр, ошондой эле башка көрсөткүчтөр боюнча дагы бир катар алгылыктуу жылыштар бар. Ош шаарынын мэриясынын документ жүгүртүүсү 2017-жылдын жыйынтыгы менен 22586 түздү. Анын ичинен жарандардын түз жана жогорку турган органдар аркылуу түшкөн кат жүзүндөгү кайрылуулардын саны 3188 түзүп, 2016-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 4,5%-га көбөйдү. Жарандардын арыздардын негизги бөлүгүн жеке менчикке үй куруу үчүн жер тилкесин бөлүп берүү, ипотекага батир алуу, муниципалдык жерлерди ижарага шартында иштетүү, материалдык жардам көрсөтүү маселелерине түзгөн. Отчеттук мезгилде мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу органдарынын жетекчилеринин катышуусунда шаар калкы менен 2017-жылы 23 жолу жолугушуу өткөрүлдү. Аткарылган иштер боюнча жана аткарыла турган иштер боюнча элдерге толук ошол жерде маалымат берилди. Баяндамаңыз абдан жакшы болду. Жыйында эл өкүлү Элмира Өмүралиева Сулайман тоону жашылдандыруу зарылдыгын айтып, Таштанды талаасынын жанында жашаган жергиликтүү тургундар жагымсыз жытка чыдабай жаткандыгын белгиледи. Ар жылы Сулайман тоо улуттук корк музейинин айланасында бир нече жолу ишембиликтер өткөрүлүп, көчөттөр отургузулуп, жашылдандыруу жүргүзүлөт. Бирок Сулайман тоонун айланасы дагы эле эч бир өзгөрүүсүз калууда. Отургузулган көчөттөрдөн, чыгарылды деген суу түтүктөрүнөн, жакшыртылды деген инфраструктурадан кабар жок. Бүгүнкү күндө бул Сулайман тоо музей комплекси бизге карабайт. Бул Маданият министрлигинин балансында турат. Кандай иш-чара болсо, ошол министрлик жооп бериш керек болот. Биз ошого карабастан, албетте Сулайман тоо биздин бир жападан жалгыз пешенебизге сыймыгыбыз десек болот. Жыл сайын бир нече жолу ошол жерде студенттерди чыгарып, шаардыктарды чыгарып, ошол жерде жылына биз ишембиликтерди өткөзүп келе жатабыз. Мына быйылкы жылдагы Кудай буйруса, ушул ишембиликтерди ал жерде уюштуруп жардам көрсөтөбүз Кудай буйруса. Ал эми айрым депутаттар билим берүү тармагына канааттанбай, кээ бир мектеп бала бакчаларда жетекчилер 35-40 жылдан бери алмашылбай, жеке менчигиндей мамиле кылып жаткандыгын айтып, көзөмөлгө алуу боюнча сунуштар берилди. Ошентип биринчи маселе 4 саатка созулуп, шаардык кеңештин депутаттары мэрдин жылдык отчетун канааттандырарлык деп тапты. Каршы, калыс жок, биз ошондон токтолуп калганды. Көртаса шаарда бир топ жетишкендиктер бар. Бүгүнкү күндө шаар артап өсүп өнүгүп атат. Ошол мезгилде айрым элдин ичиндеги көйгөйлүү маселелерди депутаттар ушул сессияда айтканга мүмкүнчүлүк бар үчүн бүгүн алар жөнүндө сөз кылдык. Мен ойлойм, мына азыр депутаттар тыныгууга чыкты, обедке чыкты. Обедтен кийин дагы улантылат. Анан ар бир маселе же болбосо ар бир күн тартибиндеги маселелер мына саатта каралып бүтсүн деген нерсе жок. Тескерисинче мен ойлойм, мүмкүн болушунча кеңири талкууласа, ошончолук маселелер ачык, айкын, жакшы каралат деген ойдобуз. Күндүн экинчи жарымында дагы 10 маселе каралды. Анын жыйынтыгында Ош шаарынын 2018-жылдагы бюджети 940 миллион сом деп бекитилди. Бул сумма өткөн жылга салыштырмалуу 105 миллион сомго көп. Бюджеттеги эң көп каражат билим берүү тармагына бөлүнүп, 50% камтыйт. Ал эми жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарба комбинатынын бюджети 17 миллион сомго кыскарып, 74 миллион сомду түздү. Негизинен кыскаруулар өзүңүздөр билесиздер, мына буга чейин дагы бюджет комитетинин отурумунда шаардын жашылдандыруу чарба комбинатына өзгөчө көңүл бөлүнүштү. Биз 85 миллион сом тегерегинде биз Ош шаарынын мэриясы ушул депутаттардын астына маселени койгонбуз. Бирок ошого карабастан бүгүнкү мезгилде азыр 70 миллион сом тегерегинде шаардык ушул жашылдандыруу көрктөндүрүү чарба тармагына акча каражаты бөлүндү.
Бул маселеме бул акыркы чечим болбосо керек деп ойлоп атабыз. Анткени бизге мына бул республикалык бюджеттен баягы НСПнан болгон төлөмдөр келет. Ошол төлөмдөрдүн арасынан кайсыл тармактарыбызга акча каражат жетпей аткан болсо, депутаттардын астында биз сунушубузду беребиз. Депутаттардын ошол сунушу менен ошол жетпеген тармактарга биз акча каражаттарын жумшайбыз. Ушулар бюджеттин акчасына тийбесин. Ош тазалык ишканасына караган 54 гектар аянтты дезинфекциялоо 1 миллион 760 миң сом каралган. Ошондой эле жолдор башкармалыгынын бюджети 6 миллион сомго көбөйүп 20 миллион сомго жетти. Фируза Шымбаева, Бүгсөн уулу, жаңылыктар.